Бүгін 1 сентябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин чакырылышынын сессиясынын расмий ачылышы болду. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу парламенттин сессиясын ачык деп жарыялап, Кыргыз Республикасынын гимни жаңырды. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 83-беренесине жана Жогорку Кеңештин регламентинин 32-беренесине ылайык парламенттин сессиялары жыйналыш түрүндө сентябрдын 1-жумушчу күнүнөн тартып келерки жылдын июнунун акыркы жумушчу күнүнө чейин өткөрүлөт. Рахмат. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин Жогорку Кеңештин имараты толугу менен оңдоо түзөөлөрдөн өттү. 3 жылдан бери биринчи сырттан баштап ички кабаттар, бөлмөлөрдөн тартып, мына соңунда жаркыраган бүгүнкү залга ээ болуп отурабыз. Бул залдын жасалгасы бүт барын биз ушул атайын группа иштеп, бекитип, заманбап ушундай жаркыраган залды жасоого бел байладык элек. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке чоң рахмат. Ушул залдын жасалышына абдан чоң маани берип, колдоого алып берди. Мен сурандым эле президенттен, ушул залыбыз эле калды, башкасын баарын оңдоп бүттүк деп. Анан президент баарын көрүп, иш башкармалыгына тапшырма берген. Президенттин иш башкармалыгы өз убагында, өз мөөнөтүндө ушундай жаркыраган залды бизге жасап берди. Андыктан жалпы Жогорку Кеңештин атынан урматтуу президентибизге ушул жерде аракеттенип эмгектенген Кыргыз Республикасынын президенттин иш башкармалыгына жалпы депутаттардын атынан ыраазычылык билдиребиз. Ушул залда өлкөбүзгө, элибизге маанилүү, туура, акыйкат, адилет чечимдер кабыл алынып, өлкөнүн эртеңин, элдин жашоосун бакубат кыла турган мыйзамдар кабыл алышына тилектешпиз. Эл үчүн, Кыргыз мамлекети үчүн кызмат кыла берели. Урматтуу депутаттар, сиздер 2 ай бою аймактарда иштеп, шайлоочулар менен, эл менен бардык көйгөйлөрдү өз жеринде көрүп, элдин үнүн угуп келдиңиздер. Эл өкүлдөрү катары анын бардыгы массалык маалымат каражаттарында байма-бай көрүнүп турду. Буйруса ошол элдин көйгөйүн, жерлердеги олуттуу маселелердин баарын ушул жерде аткаруу бийлиги менен бирге чечип, зарыл мыйзамдарды кабыл алабыз деп мен ишенем. Андыктан барыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалайм. Биздин сессиябыздын үзүрлүү болушун тилейм. Регламентке ылайык барыңыздар комитеттерде иш алып барасыздар. Шаршемби күнү 3 сентябрга чейин танапиз ушул жерден ишибизди улантабыз. Анда регламентке ылайык комитеттерде иш алып барсаңыздар болот. Рахмат, танапиз.